аябай жоопкерчиликтүү. Анткени биз үй куруу процессиндебиз. Үй адам үчүн аябай маанилүү. Үйдүн ичинде бала чака менен, тууган урук менен жашаш үчүн үйүңүз аябай сапаттуу болуш керек. Урматтуу кардарлар, саламатсыздарбы? Мен Максутов Мурсалим Султаналиевич. Сиздерге мурдагы чыгарылышта сөз бергендей эле, бүгүн Айдаркен шаарындагы үйдүн экинчи этабын видео ролик аркылуу сиздерге сунуштап турабыз. Мен турган үйдүн билесиздер, метр квадраты 106 метр квадраты түзөт. Ал эми үйдүн ичинде холлу, коридор бар, бир чоң конок тосуучу бөлмөсү, ал эми ашканасы, эки чоң адамдардын уктоочу бөлмөсү, ал эми бир жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Ал эми туалет, ванна, душу бар. Мен сиздерге мурдагы чыгарылышта бергендей эле фундаментти, ал эми стенаны баштап жаткан болчубуз. Ошол этапта токтотконбуз. Сиздерге сөз бергенбиз, бул үйдү этап менен сиздерге берип турабыз деп. Бүгүн биз үйдү бүтүрүү астында турабыз. Үйдүн кардарыбыз менен кол коюшканыбызга 7 октябрь күнү 2 айдын жүзү болот. Ал эми бүгүн биз 5 октябрда турабыз. Эгерде күнгө жумуш процесси болгон күнгө эсептеп келсек, бүгүн 47 күндүн жүзү болуп атат. Ушул жерде такай усталарды иштегендигине. Ал эми сиздерге үй боюнча тааныштырып өтсөк, фундамент, стена, ал эми крыша болуп, бүгүн үйдүн подписо деп коебуз, Евроремонтко чейинки иштердин бардыгы бүттү деген үмүттөбүз. Сиздерге көрсөтүп тургандай эле мурда билесиздер, фундамент стенасы турган болчу, стенасы туруп келе жаткан процесс болчу. Бүгүн стенаны тургузуп, сыртына үйдү кооздош үчүн технониколь колдонгонбуз. Сиздерге белгилүү болгондой эле бул технониколь сиздер билгендей эле аябай сапаттуу боз түстөгү пластик айнектерден койдук. Ал эми үйдүн ичине кирип келе турган болсок, эң негизги чоң эшиктен кирип келгенде коридор. Ал эми киргенден кийин сол жакта болсо бул ашкана. Ал эми киргенде оң жакта болсо бул конок тосуучу бөлмөсү. Конок тосуучу бөлмөнүн жанында болсо бул чоң кишилердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми каршы тарабында экөө болсо бул жаш балдардын уктоочу бөлмөсү. Ал эми бул болсо дагы бир чоң кишилердин уктоочу бөлмөсү. Ал эми бул жерге келгенде бул үйдүн төрүндө мен турган жерде бул туалет, ванна, душу ушул жерде болуп эсептелип атат. Ал эми сиздерге башка бир объектибизде көрсөтүп берген сыяктуу эле бүгүн дагы ушул электромонтаждын кандай отургузулгандыгы жөнүндө сиздерге тагыраак көрсөтүп кеткенге аракет кылабыз. Бул болсо сип панелден үй. Сип панелдеги үйгө дагы кирпич үйлөргө кылган мамилени жасап, ушундай электромонтажды отургузуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Ал эми биз электромонтажды отургузуп кеткенибиз ар бир автомат койгонбуз. Ал эми ар бир автоматтын эң негизги маселеси, кызматы болсо, ар бир үйдөгү точкаларга кызмат кылат. Эгерде ар бир үйдө бир проблема чыкса, ар бир үйдүн өзүнүн автоматы ташагынга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми мындай келе турган болсок, биз бул гипсокартон. Гипсокартон астында сиздер билгендей сип панель ОСБ турат. ОСБнын сыртында гипсокартон. Гипсокартондун ичинде болсо ушул жерде аралыкта биз электромонтажды зымын алып кеттик. Ал эми ушул жерде болсо электромонтаж зымыны бекитиш үчүн биз родбанк колдондук. Родбанк катып кадимкидей ушул гипсокартон орнотуп калат. Bundan keyin biz şifakörөвкө берип туруп, андан кийин абой тартып кеткенге мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми биздин YouTube'дагы көрүүчүлөр, кардарлар бизден аябай көп сурашат. Үйгө канча чыгым сарпталды деп. Мен ушул Айдаркенибиздеги, Айдаркен шаарындагы үйүбүзгө канча чыгым кеткендиги боюнча так маалымат берем. Менин аркамда турган үй, мен жогоруда айткандай эле 106 метр квадраты түзүп, бүгүнкү күндө ушул этапка чейин үйдүн ички ремонту бүтө элек, бирок ушул этапка чейин 1.700.000 сом сарпталды. Фундамент, стена, крыша, ал эми үйдүн эшиктери, айнектери, үйдүн ичинде гипсокартон, электромонтаждарды отургузуп, ал эми сантехниканы бүтүрдүк. Ал эми үйдүн ичинде болсо биздин кардарыбыз өзү Евроремонтуну өзү жасай турган болуп атат. Ошондуктан biz ал жагын айта албайбыз. Бирок ушул этапка чейин 1.700.000 сом сарптадык. Эмне үчүн? Мен дайыма түшүндүрөм. Ушул үйдө биз стандарттардан чыгып кеттик. Ошон үчүн 1.700.000 сом сарпталды. Кайсыл стандарттардан чыгып кеттик?
Ал мында фундамент болсо Айдаркенде кар көп түшкөндүгүнө байланыштуу. Фундамент бийик көтөрүлдү. Ал эми сыртына болсо үйдү кооздош үчүн бул эң кымбат материал технониколду колдондук. Ошон үчүн бул үй 1.700.000 сом сатылды. Башка үйлөргө салыштырмалуу, мисалы үчүн Айдаркендеги Ылайдан, Паксадан үйгө салыштырмалуу кымбат болушу мүмкүн. Ал эми кирпич үйдөн мен сиздерге ишенип жана ишендирип айта алам, бир топ арзан түшөт. Урматтуу кардарлар, үй бүлөдө бактылуу жашаш үчүн ар бир үй бүлөнүн өзүнүн үйү тамы болуш керек. Ошондуктан биз сиздерге Adex International курулуш компаниясы катары дайыма кызмат кылганга, сиздин кайсыл жерде болбосун Кыргызстандын булуң бурчунда барып там салып бергенге даярбыз. Андыктан келиңиз, кызматташалы. Рахмат.